Өлкөбүздүн калктуу конуштарын таза суу менен камсыздоо мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири болуп, акыркы 2 жылда бул маселени чечүү үчүн бир топ чечкиндүү иш-аракеттер жүргүзүлүп жатат. Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы кабыл алынып, анда калкыбызды таза суу менен камсыздоо приоритеттүү багыт катары аныкталды. Бул багытта Сары Өзөн чүйдүн Чүй районунда 10га жакын айылды таза суу менен камсыздала турган 138 миллион сомго эсептелген Султан ири долбоору ишке ашканы турат. Арис аркылуу бүткүл дүйнөлүк банктын каржылоосу менен 3 айылдын 10 айылы башынан аягынан баштап, ошо баштагы головной сооружениядан баштап Менеткеч деген айыл акыркы точкасы. Ал жерде дагы 138 миллиондун практически 95% өздөштүрүлдү акчанынчы. Ал жерде 10 айыл толугу менен башынан баштап аягына чейин көчөдө баягыдай суу акпайт, жоготуулар болбойт. Аталган долбоор Чүй районунун эле кулунун эмес, бүткүл Кыргыздын сыймыктуу уулу Султан Ибраимовдун ысымы менен аталып, буюрса 2 айдын аралыгында аталган райондун 40%ке жакыны ушул ири долбоордун арты менен таза суу менен камсыз болмокчу. Мындан 60 жыл мурун курулган СССРдин маалында суу түтүктөрү иштен чыгып, анын кесепетинен көп көйгөйлөр жаралган. Негизи ушул өрөн, бурана коктусунан келген суу менен камсыз болот да, таза суу менен. Ошо булактардан. Булактардан тартылган буранадан келген суу 10 айылга жетиштүү. Ошонун толугу менен бүт суу түтүкчөлөрү алмашылды бүгүнкү күнгө. Жаңы момундай өзүңүздөргө көрүнүп тургандай резервуар бар, салынды, үстүнө 500 кубтук экөө турат. Шкоктун башында бир жерде экөө турат. Бул ылдыйк айылдарга кете турган суу топтого турган болсо, өйдө жакта дагы ушундай 1000 куб толуп тура турган 2 резервуар бар да. Ал үстүңкү 5 айылга жеткириле турган таза суу болот. Ак Бешим айыл аймагына караган Калыгул айылынын эли таза суудан абдан кыйналып, бир кыйла азап чегишкен. Айыл боюнча 1-2 жерден суу чыгып, ал жерден баарысы, айыл жашоочулары, мал жандыктар ошол жерден суу ичишкен. Анын кесепетинен далай жугуштуу оорулар болгонун айтышат. Бул айыл калкынын жашоо шартынын жеңилдешине айылдык кеңештин депутаттары, жергиликтүү бийликтегилер дагы өз салымдарын кошушкан. Эгер убакытта совет абагында түзүк болчу, анда баардыгы бар болчу, бүтүн келип кылыр сорун салып кетчү. Могу бөлүнгөндөн бери эч ким карабайт. Ошо бойдон чылата суу ичип атат, жол жарылат, чыла кирет. Анан малды ичет, өзүбүз ичебиз. Мына ошондо балдардын ооруп аткан ошондой болуп калды. Мына азыр кичине куруп атасыңарбы, курсаңар жакшы бүтүрүп берсе. Өкмөт аягына чейин чыгарбы? Аягына чейин могу жолду оңдоп атасың, жолду кичине жакшыраак кылып жасап берсеңер, аягына чыгарып берсе, ошого рахмат дейли. Эми биздин салымыбыз ошо суу кийирип аткан ошо Ариске фирмаларга жардам бергенибиз, ремонттуп жол солдорду жазат берип атабыз буюрса. Негизи проектте жок болчу, но ошонун баарын кылып берип атышат. Аларга деле ыраазыбыз. Колдон келишинче жардам берип атабыз буюрса. Отдельно линияна тартылып атат. Эми ар бир үйдө эми баягы айтпасаң эме десем бир 6 үй, биягынан 3 жагы, оң жагынан 3 жагы, сол жагынан 3 жагы үйлөр баягы отдельно бүт өзүмүз ар бирине да мисалы азыркыдай мына көрүп турасыңар, бир жерде эле суу сагып атат, эки жерде ошолектин мындай жок болот. Ар биринде баягы шаарда кандай жашаса, ошондой шартка 21-кылымда жашай тургандай болобуз да. Чүй районунун атактуу Буран айылында элдин жашоо турмушу бир кыйла жакшырган. Султан долбоору менен жакында ишке кирүүчү таза суу программасына эл кайдыгер карабай, керек учурда өз салымдарын аяшкан жок дейт айыл өкмөттүн башчысы. Буран айыл өкмөтү боюнча 6050 калк жашайт. Ошонун 3000ден ашыгы ушу 3 айылда таза суу менен. Эми азыр Кудайга шүгүр, мына президентибиздин жарлыгы менен айыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп ушул демилгеси менен проект келип, Чүй району боюнча 10 айыл таза суу менен камсыз болгон турат. Бул айылдардын эң көйгөйлүү маселеси болчу. Кудай буюрса мына бир айдын ичинде ишке берилет. Санитардык жактан да оорулар аябай көп болуп аткан. Аталган айылдын жашоочулары дагы болуп жаткан иштерге топу кылып, жакшы жумуштарды колдошубуз керек дешет. Суу адамдын өмүрү дейт. Таза суу адамдын өмүрү, ден соолуктун булагы деп атабыз дейт. Ошол таза суу келсе, өнүгүү өсөт. Бала бакыранын ден соолугу, элдин ден соолугу чың болсо, өнүгүү, өсүү деген болот да адамда. Айылда деле шаардагыдай шартты эмнеге түзүүгө болбосун деп, айылдыктар учурда бүт баардык шарттарын жасоого аракет кылып жатышат. Центральное отопление сууну подключение кылдык. Бул душевой
Бияғы өзі эме раковинаныкы. А Кудай бурсо сыртына 3 блок жанагы солнечный батарея алалы деп атабыз. Сайыз убагында жакшы чыкчу, андан кийин сайыз таркагандан кийин эчтеке каралбай калган. Өйдө жактардын баары эскилиги жетип, турбалардын баары сынып, ар кандай суулардын агындылары кошулуп, курттар дагы келген күндөр болгон. Жанагындай бир комплекстин чыласы да келген күндөр болгон. Эми ошо мына былтыр келди ошолор. Оорулар, балдардын баягы иштери ооруп, андай мындайлар болгон, бирок крупный оору болгон жок, Кудай сактасын деп анан ушу ичип аттык ошону эле. Анан эми мына былтыртан баштап Султан проектиси ишке киргизип, анан ушу биздин айылыбызда азыр көчөлөрдүн баардыгына турбалардын баарын коюп кетти. Айтор жакын каралыкта Чүй районундагы 10 айылдын калкы таза суу менен камсыз болгон турат. Район бийлигинин айтуусунда эмдиги кесек облустук өнүгүү фондусунан жана башка булактардан каржыланган Егетти, Искра сыяктуу айылдарга таза суу жеткирип, 9 булак суусун саламжалуу пайдаланууга жол ачуу маселелери бүгүнкү күндүн орчундуу иштеринен болуп турат.